1 ай мурун азыр регистрациябыз корочка жок дейт. Өзү төрөлгөнүнө 1 ай болду, 15-июнда. Азыр мына уже 13-июнь болуп атат, 12-июнь болуп атат, 1 ай болду. Качан келет десе регистрация кылган, качан келишин билбейбиз дейт. Келгенде аласыңар деп. А бизге корочка керек болуп атат азыр. Регистрация кылганы башка жерде иштебизге керек болуп атат. Анда ушул корочкасы жок деп эле биз эч жака чыга албай отурабыз. Ошону чечпейт. Бирөөсү жакшы бир сүйлөп койбойт. Аркасын карап алып сүйлөп отурушат. Качан калсаңар. Бул жерде элдер очередь менен эле турушат эртеден бери эле. Качан келет билбейм, регистрация эле кылып коебуз деп. Ошо корочка төгөнүп калды деген сөз бул чындыгында жокпу? Корочка жетишпей атабы же болбосо корочка жок деген сөз биз кичине болсо да акчасын төлөгүлө анан биз силерге жазып беребиз деген сөзбү? Ошону биз тактай албай атабыз да. Эгер чындыгында корочка жок болсо анда жогорку жактагылар айтыш керек. Бул маселени корочканы может көп санда чыгарыш керекпи же болбосо эми биз аны тактап бериш керек да. Такташ керек. Анан эгер корочка чындыгында болуп алар акча талап кылган максатта корочка жок деген сөз болсо анда бул жакты текшериш керек. Менин оюмча бул жакта да көп серьезный реформалар болбосо болбойт. Себеби бир күндө 30-20 киши жүрөт. Бардыгын эле көйгөй бирдей. Ошо көйлөк алыш кыйын болуп атат дегенчи.